Саяпкер. Неле ойланып қалған себебі 4 күн болды мен білгенден, ой басып эле чата. Личкаға жазғанды көрмедің сен, а? Жоқ. Саяпкер мырза деп. Не деп жазыптыр, ким жазыптыр? Мындай смайлик бар ғой. Ошондой жөнөтүп коюптур. Качан? Мүрдө күнү. Анан мен ким экенин билбедим да. Мындай бар го. Ушундай жөнөтүп койду. Мынткенде 5-6 чачырап чыккан. Ошондон жөнөтүп койгон. Ким экен бул? Деп немесине кирсем, Кыргызстанга таанымал эле бир ырчы. 40 жаш менен 50 жаштын ортосунда. Ошентип атып мен onu жөнөткөндөй мындайды жөнөтүп коюптур. Ошо менен кетти сүйлөшүүлөр. Башталды. Анан келбейсиң Бишкекке. Ана мына деп ошодон бери эмес, эми ошондой эле болду да. 3 күндөн бери. Кыргызстанга таанымал ырчы. Айтам, неле томго келсем музыка чыгат. Бийле эженин ыры чыгып атат да. Бир эле музыка. Эми эсиме түштү булчу. Жок, аны мындай угуп жүрчү эле өзү. Жакшы ырдайт. Жо, мен мурда күнү келдим, ырдап атыптыр. Онон кеч келдим, дагы ырдап атыптыр. Неле бул? Баягындай. Машинада тем более ырдап атат. Баягындай 1-2 кайталап уга турганына коюп койгонму деп койдум эле мен ойлобой эле. Жок, мындай билгизбей басып коюп атпаймынбы? Башкага өтөйүн дегенде. Айтам, неле анал койгон бешиликтерди кайра таппай эле нары бери пупурап атат десе, көрсө ошондо жаткан экен да. Ошондой, ошончолук эле бизди көп көрөт окшойт адамдар, а? Ким билет? Анан жакшылык. 90% адам бизге подписка болбой көрөт экен. Туура. Адамдар мындай видеону көрүп атканда баягыны басып койгулачы. Подписканы. Лайктан басып. Лайктан, комментарийго жакшы эле, лайк жакшы. Просто подписка болбойт экен да. Баягы кетип атып эле мындай кылып көрүп бүтүп. Баягы статистикадан көргөндө жөн эле баягындай көп болуп көрүнүп атат да. 10% гана неме экен. Подписан экен. 90% банда өткөрүп иришет экен да. Болду. Ошону подписканы басып, анан көргүлөчү видеону. Мен азыр жанагыны көрүп чыгайынчы, кайсы экен, ким экен. Я аны тааныбайсың ал. Мен азыр табам азыр. Аны өчүрүп койдум мен ич. Өчүрүп койдуңузбу?